Эне мерими, сүйүүсү, мээнети эч нерсеге теңдешсиз. Баласына татыктуу тарбия берип, эл катарына кошуу үчүн түн уйкусун көрбөй, мээнет кылууга деле даяр. Энелердин улуулугун, даңктуулугун, кадыр баркын даңазалаган сыймыктуу апа көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаевдин апасы Карамат Мойдунова тууралуу айтып бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы, Карамат эже? Биздин программабызда сиз менен көрүшүп атканыбызга аябай кубанычтабыз. Биздин билишибизче сиз 37 жылга, 40 жылга жакын билим берүү тармагында иштеп, балдарга татыктуу тарбия берип, ошол мугалимдик кесипти аркалап келипсиз. Азыркы тапта эмне менен алек болуп атасыз? Ушул ардактуу эс алууңуз кандай өтүп жатат? Саламатчылык кызым. Силерге да салам барыңыздарга. Азыркы мезгилде ушу пенсияда, үйдө неберелерди карап, үйдө эле отурам. Чарба иштери менен, үйдүн түйшүгү менен. Сиз эми союз мезгилинде иштеген окутуучу, мугалим, педагогдордун катарына кирип калдыңыз да. Ошол убакта мугалимдердин орду, коомдук орду кандай болчу эле? Анан азыркы учурдагы мугалимдердин коомдук орду кандай болуп калды? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Эми биз союз маалында иштедик. Биздин убактыям өтө талап кичи эле. Бардык нерселерди колдо жасайт элек, планды колдо жазат элек, баягы көрсөтмө куралдарды колдо жасайт элек. Ишибиз өтө оор эле. Эми азыр техника өсүп, азыр бары жок. Даяр баягындай спринтер дейт, ондай мындайлар чыгарып аласыңар, бар жок. Азыр мурдага караганда иштөө азыр кыйла жеңил. Мурда биз ушу жазгандан башыбыз чыкпайт эле, көрсөтмө курал жасагандан башыбыз чыкпайт эле. Окуучулардын деңгээли эми азыркыга караганда ал мезгилде бөлөк эле. Мугалимдерди кыйла угат эле ал мезгилде балдар. Балдар жакшы билим алышчу эле, угат эле. Анан биздин убакта ишибиз оор болгон. Азыркыларга мурдага караганда кыйла жеңил. Заман өзгөрдү, техника өстү. Балдардын билим алуусу ham азыр жакшы билим алып атышат. Эми биздин маалда ошондой болгон. Өзүңүз деле анча-мынча ушул телевизорлордо, интернет сайттардан көрүп атсаңыз керек, айрым окуучулар мугалимдердин шылдыңдаганда учурлары болуп атпайбы? Ооба. Мугалимге түрткүлөк кол көтөргөнгө чейин барып атат. Азыр мыйзам кабыл алып атат. Мен ошону эң туура дейм. Биздин убакта балдар андай кылбайт эле бизде. Айткан сөзүбүздү укчу эле, антип бизге кол көтөргөн же шылдыңдаган болгон эмес ал мезгилде. Бизде мурунку мезгилде андан да мугалимдин кадыры жогору болгон. Биздин тушубузда деле Кудайга шүгүр кадырыбыз жакшы эле. Балдар аябай укчу бизде. Анан азыркы балдар бөлөкчө балдар. Азыр эми ошо мугалимдердин кадыры түшүп кетпедиби? Эми ошо түшүп кетип атат да. Телевизордо баягы интернеттин көрсөтүп атат. Ошол бир мыйзам кабыл алып атышат. Эгер ошол ишке ашып калса жакшы болот да. Мурда эми мугалим болом деген мугалимдикке кызыккандар көп эле. Азыркы убактарда ошол тескерисинче мугалим болуудан качкандар көбүрөөк болуп атат. Качкандар аябай көп. Ошо өзүмдүн балам деле Сонунбек ошо тарых факультетин бүттү, бирок эч мугалим болуп иштегиси келбеди да. Мугалим болуп иштебей эле баягындай ушундай иштерди иштеп жүрөт да. Мугалим болушту каалабайт ончо. Az айрыкча эркек балдар аз болуп атат. Аялдар эми мугалим болуп иштеп атышат. Эркек балдардан азыраак болуп атат азыр иштегендер. Ата-эне балдары үчүн, тарбия бериш үчүн бир топ эмгектерди кылат, мээнеттерди кылат. Сиз ушу балдарыңызга тарбия берүүдө кандай ыкмаларды колдондуңуз? Деги эле ушу балдарыңызды кандай кылып тарбияладыңыз? Мен өзүм ушу мектепте иштегендиктен биринчи ушу 8 балам бар. Алардын 7 кыз, бирөө уул, Сонунбек. Ушуларды багып чоңойтууда мага көбүнчө кайненем жардам берди. Өзүм мектепте иштейт элем. 2 смен иштеген күндөрүм да болду. Эртең менен кетип, түштө келип, кайра түштөн кийинки сменге барып, кирелден кечке мектепте сабакта болот элем. Кайненем, апам, ушулар көп балдарым чоңойтконго жардам берди, тарбиясына. Эң биринчи ушу эң чоң 1973-жылкы чоң кызым. 6 кыз төрөдүм. 6 кыздан кийин анан ушул Сонунбекти төрөдүм. Сонунбек төрөлгөндө эли журтубуз баары сүйүндү. Ушу эжеке өздеп, башкалар ушул эжеке 6 кыздайын уул төрөптүр деп эли журт бардыгы
сүйүнүп бардыгы неме кылышты. Ошол эл журттун сүйүнгөнүнө ылайык балам дагы эл үчүн иштеген бала болду да. Анан Сонбектен кийин да бир кыз төрөдүм. Ошо менен 7 кыз бир уулду тарбиялап, жолдошум экөөбүз ушуларды окутуп, тарбиялап чоңойттук. Сонбек ошондо бир эле сиздер эмес, эл күткөн, айыл эли күткөн уул болгон экен анда. Ооба да, эл журт аябай кубанган. Уул болуптур, уул төрөптүр деп. Баардыгы ушу жакшы бала болсун деп аталарын берип, чоң кызматтар депутат болсун деп аталарын берген ошо эл журт баары. Ошо эл элдин патасы тийдүү, эл күткөндөй бала болуп ушул эл үчүн иштеп жүрөт уурум. Сиз дагы өзүңүздө кандай сезимдер болгон ушул балалуу болгондо, айрыкча ушул энелер катар кыз төрөп, мындай өздөрүнүн бир күнөөлүү сезиппи, өздөрүнүн ичинен кыжаалат болушат го, сыртка чыгара албай калса дагы, сизде да ошондой ойлор, сезимдер болгон? Менде да ошондой сезим болгон. 5-чи кызымды төрөгөндө өзүм дагы ушу кыз төрөппүн деп ушундай капы болуп турмун да. Анан сүт келбей койсо. Сүт келбей, бир 40 чыккандан кийин гана кичине сүт келип, анан ошо кызымды тез эле эмчектен чыгарып койгом, эмбей калган да. Анан ошентип өзүм ичиме салып, эмнеге меники уул болбойт деп ичиме салган күндөр болгон. Анан ошо 6-чы кыздан кийин анан уул төрөдүм, Кара Суу шаарына барып төрөдүм. Ошол жерде бир мектептин директору жезден бар эле. Анан Карамат мурун эле Кара Сууга келип төрөсө уул болмок экен. Ошто эле жүрөр, кыз төрөп жүрөптүр да деп тамашалап ошентип айтканда, анан аябай уул төрөгөндө чын эле уул болду деп өзүм бир мындай стресс абалга түшкөнмүн. Ишенбей калыпсыз өзүңүз деле. Ишенип ишенбей, чын эле уул болду экен. Мен дагы уул төрөйбү экенмин деп ушундай абалга түшкөнмүн да. Ошентип жаман катуу сүйүнүп ушинткенбиз. Жакшы, азыр ушул элдин тилеги, жогоруда өзүңүз айтканда, элдин тилеги кабыл болуп, чындыгында эл кызматындагы жигит болуп жатат, азыр эл кызматындагы адам болуп жатат азыркы тапта. Бул балалык кандай өткөн, кандай тарбия бердиңиздер? Ата-эне деле ушул баласын бир жакшы тарбия бергенге аракет кылат дейм, албетте. Сиздер ушул кандай тарбия бердиңиздер? Мен да мугалим, атасы да мугалим, үйдө чоң энеси бар эле. Анан бул баягы кыздардын арасында чоңойгон үчүн бир өтө шоктук деле кылбаптыр, бир жаңгыз уул болуп, эркелик деле кылбады. Ушу кыздардын катарында эле эжелерин ээрчип жүрүп эле чоңойду да. Бир уул балага окшоп сөгүштү деле билбейт эле. Уул балдар сөгүнөт го, ошентип сөгүнбөйт деле. Ушундай жөнөкөй, жумшак мүнөз, ушундай болуп чоңойду да. Анан ушул мектепке барып келип, окуп жүрүп, ошо мектепте эле баягындай коомдук иштерге актив катышты. Булардын тушунда баягы Мырза жигит, пери кыз деген конкурстар уюштурулуп калды. 11-чи класста окуп атканда ушул конкурска бир классташ кыз экөө катышып, 1-чи орунду жеңип Мырза жигит, пери кыз болгондо дагы аябай мектептеги мугалимдер, эжекелер аябай сүйүнүшүп, кандай аял тууду экен, Сонбектей уулду дешип, аябай сүйүнүшкөн да, жакшы катышып. Анан 11-де бүткөндөн кийин ушул Ошто университеттин тарых факультетине келип кирди. Ага деле өз күчү менен эле кирди. Бир аркасынан жүгүрүп, көтөрмөлөп деле неме кылганыбыз жок. Өзү келип эле ошол окуу жайга өтүп, ошо окуу жайда окуду. Негизи эле ар бир бала үчүн ата-эненин орду аябай чоң. Бул албетте тарбия, ошол ар тараптуу сенин болгон колдоо менен ушул коомдук ишке аралашып, ушул мамлекеттик ишке аралашыпканга эң негизги бул себепкер ушул атам менен апам. Себеп шарт түзүп, мен ошол коомдук иш болобу, окууга болобу, мамлекеттик кызмат болобу, ошого бир эң чоң салым кошкон инсандар. Анан албетте мен жакында дагы жаздым өзүмдүн постумдачы. Ушул эки инсан менин байлыгым депчи. Чындап ушулар бар, биз күчтүүбүз. Менин ийгилигимин эң негизги эле себепкери мына ушул инсандар.
жаштайынан эле балаңызда ушундай бир лидерлик сапаттар байкалганбы же кийин эле калыптанып калды? Байкалган, жашында эле байкалган, айрыкча университетте окуп жүргөндө өтө Мектепте окуп жүргөндө? Мектепте окуганда деле байкалды. Ошол балдарды чогултуп алып футбол ойношуп, ар түрдүү оюндарды уюштурушуп ушинтип жүрүштү эле. Университетке келгенден кийин андан да өрчүдү. Ошо ар кандай коомдук иш болсо катышып, ошо тарых факультетинде жаштар комитетинин төрагасы болду. Ошондо эле ошол лидерлер мектебин уюштуруп, балдарды окутуп, балам жаңгызсын десе, мен жаңгыз эмесмин, аркамда бир канча балдарым бар деп ошентет эле. Мен балам жаңгызсын, этият бол, жакшы жүр десем, мен жаңгыз эмесмин, аркамда бир команда балдар бар деп ошентип калчу эле. Анда жалгы кыздар менен өсүп мындай шоктук деле, тентектик деле кылып, сиздерди андай жазалабапсыз деле да андай. Тентектик кылып, бири-бири менен мушташып, же бири-бири менен сөгүшүп, мушташып келген иш көргөнүм жок. Токмок деле жебептир анда? Жок, жок. Ушундай кыздар менен жүрүп эле мүнөзү ошондой болуп калган экен. Эч ондойлор эсимде калбаптыр, ошондой шоктук кылганы. Кичинекейинде бешикке бөлөйт элем, түн жарымдан кийин чоң энесинин үйүнө тапылдап чыгып кетип калчу эле. Тапылдап эле кетип калчу эле. Ушул эле эсимде калыптыр. Бешиктен чечип койсом, чоң энесинин койуна кирип кетчү эле. Тапылдаган боюнча эле кичинекейинде эле. Чоң энесине жакын өстү. Чоң энесине жакын өстү эле. Чоң энесине аябай жакын өскөн. Балаңыз ушул кайсы бир жылдары бийликке каршы сөз айткан оппозициялык жаштардын тобуна да кошулуп калды. Ошол убакта сизде бир кандай абалда болгонсуздар? Андай ачуу сөздөрдү айтканда, бийликке каршы сөздөрдү айтканда бир коркуп, чочулуп, ушундай бир коркконсуздарбы, тынчсызданып? Аябай тынчсызданганбыз. Ушу аябай тынчсызданып отурат элем да. Баягындай телевизорлордон көрүп калсам, балам кой жөн жүрчү, андай кылба, каршы сүйлөбөчү, унчукпай эле койчу, жаңгызсың балам, этият бол десем, жок апа, эчтеке болбойт, баары жакшы болот. Жок, ондой эле жаман неме кылганым жок. Кыжалат болбоң деп эле койчу эле да. Өтө кыжалат болуп отурат элем, кантет экен, эмне болот экен деп. Эненин жүрөгү бир бөлөкчө да ушу бир тынчсызданып ушинтип отурчу элем да. Эсен аман жүрсө экен деп отурчу элем. Азыр дагы бир ушу шаардын негизги ушул тармактарын жетектеп калды. Анан үй бүлөдөсүздөр ошо кандай кылып жардамдашасыздар, кантип көмөк берип жатасыздар? Көпчүлүк учурда үйдө деле болбой ушул шаардын кызматында, жумуш учурунда болуп калса керек. Ооба. Үй жумуштарына деле атасына каралаша албайт экен да. Үй жумуштарына такыр каралаша албайт. Айрыкча мына ушул вице-мэр болгондон бери эртең менен кетет, түнгү 12-1 жаңыдан иштеп жүргөндөрү көрбөй деле калдык. Түнү эми 1-2 барат, эртең менен дагы туруп кетет. Анан көрбөй, бул вице-мэрди көрбөй калдык го деп тамашалашып калабыз. Ушундай баш оту менен кирип иштеди да. Берилип, баш оту менен кирип иштеди. Эми ушу Кудайдын көзү түз болсун, ушу иштеринде ийгилик боло берсин, жакшы иштеп, эл үчүн иштеп жүрө берсин деп отурабыз. Кудайга шүгүр деп. Мындай эне жүрөгү көп нерсени сезет. Анан жумуштан кыйналып, чарчап келгенде сиз кандай колдоо көрсөтөсүз? Өзүңүз ошо балаңыздын кыйналганын көрүп, өзүңүз да кыйналган учурлар болгонбу? Ооба, да кыйналган учур болот. Балам ушу чарчапсың да, кичине дем алсаң, көп эле ушинтип неме кыла бербечи, ден соолугуңа кара деп ушинтип отурам. Аябай кыйналган күндөрү көп болот, чарчап. Өзү багы кичинекейиңде ойлойсуң го, кандай болуп калат депчи, анан жаңы багы келин болуп барганда бир үйүмө алмаштырып эле койгондой болгом да. Мындай место жительством алмаштырып эле койбосом, а так апам аябай күйүмдүү, эч бир мындай экөөбүздүн ортобузда бир тоскоолдук же бир барьер болгон жок да. Эмдигиче күлүп айтып калам, апам экөөбүз аябай сырдашабыз, апам экөөбүз мындай тамашалашып, көп нерсени мындай апам ушунусуна ыраазымын, аябай курбудай болуп сүйлөшүп, сырдашып, кеңештерин айтып, кандайдыр бир ийгиликтерин болсо кошо кубанып, ушундай колдоо көрсөтөт да. Атам апам интеллигенциянын үй бүлөсү болгон үчүн өмүр бою мугалим болуп иштешти, билим тармагында. Анан ушунчалык багы илимди, билимди ушунчалык баалашат да. Айтышат, ой, бул тамак аш бул бир күндө келген нерсе депчи. Колуңан келет дагы, кыла бер. Карьераң болот дагы, кыла бер депчи.
Анан баягы чөтөркө окууларга да апа ушундай окуу бар экен, кандай дейсиз деп атам менен апам менен кеңешип калсам, керек болсага барып кел деп айтышат да. Бул жатында аябай мындай карьерамы, кандайдыр бир ийгиликтерими колдоп, кеңештерин айтып келишет. Кээде кандайдыр бир интервью берип калсам же YouTube'дан чыгып калсам, мына жерде жакшы сүйлөпсүн, мына жерде мындай кылсаң болчу экен деп ушундай кеңештерин беришет. Негизинен кандайдыр бир кубанычым болбосун, ушу атам апам менен бөлүшкөнү жакшы көрөм. Келиниме аябай ыраазымын. Ошо жаңгыз уулум бар. Эми кандай келин туш келет экен деп жүрчү элем, аябай жакшы келин туш келди. Келиниме аябай ыраазымын. Өтө зирек, акылдуу, билимдүү, маданияттуу, бардык нерсеге көзү жеткен келин. Эми баягы күчтүү саясатчынын аркасында күчтүү адам турат деп коет экен го. Ушу балама дагы жөлөк болуп, колунан келишинче кеңешип, жөлөк болуп турган аркасында күчтүү келиним бар. Бар жогун даярдап, кийим кечесин убагында даярдап, тамагын убагында даярдап, ушундай арка жөлөк тирек болуп турат. Кудайга миң мирте ыраазымын. Негизи ушул жакшы үй бүлөдөн чыккан келиним. Апасы да өтө жакшы аял, жакшы үй бүлөдөн жакшы тарбия алган келин. Кудайга миң алла шүгүр. Өмүрлөрүн берсин, тынч болушсун. Бир уулуңуз ушул Сонунбек эл көзүндө, эл кызматында. Башка кыздарыңыз кайсыл жакта, кайсыл тармактарда иштешет? 5 кызым Москвада иштейт. Бир кызым ушул Ошто Алайку фирмасында иштейт. Калгандары бар Москвада иштешет. Бардыгы күйөөгө бергенмин, бардыгы үйлүү, жайлуу, алды келин алып, неберелүү болуп калышты. Ошол жакта иштеп турушат. Чөйрө көрүп калыпсыздар. Чөйрө көрдүк. Мурда ушул 8 март майрамын жылда эле белгилейсиздерби? Анан быйылкы жылга кандай кылып пландап атасыздар майрамды? Мурда эми ошо жылда балдар, кыздар барып куттукташат. Үйдө эле өткөрүп аттык эле. Анан эми быйылда эми балдар пландап атышат го. Ошо үйдө өткөрөбүзбү? Бардыгы ошо гүлдөрүн көтөрүп барып куттукташып, ушинтип турушат, сыйлашып. Bayramınız menен. Жакшы, өзүңөр тынчсыңарбы? Özgürden bayramыңыз менен. Рахмат. Bayramınız kutlu olsun. Daim aslında жарқырап жайнап, жас үлгүндө болуп жүрө бериңиз. Ата-бабаңыздар дайым бар болуңуздар, төрүбүздүн көрүп болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Рахмат, айтканыңар келсин. Өзүңөр да тынч болгула, өзүңөрдүн да майрамыңар менен. Рахмат, балам. Amin. Рахмат. Эми чындыгында Байбишем экөөбүз бир 50 жылга жакын мугалим болуп иштедик. Байбишем кыргыз тілче, мен тарых боюнча.
Kırgız Mamleketi Üniversitesi'nin Azırık Balası Adanat Üniversitesi bütürgönmün 73. yılı. Şunu beri muğalimlik kesip emlikten gele жатабыз. Muğalimlik kesip adırımın pensiyaga çıkandan özüme razı oldum. Ayabay жақсы kesip eken. Ananın bu yerden baldardı birinci mektepte muğalim bildi tarbiya berip, anan kim bilim berip. Kevri düşünüyor, bu mektep bilim uyası dedi. Yok, tarbiya uyası mektep. Onun için biz hem Sayız Meydan özünde biz hem ayava жақсы muğalimden tarbiya alğanbız, bilim alğanbız. Men baldardı tarbiyalaganda biraz katı koldurak ile makaronkunu көп okuqanbız da. Onun için alırdan baldarım okuçlarım gülüp kalışat. Ne bağlı. Ayalım toqto sınıfı pedagogtuk özü var. Benim sındığında baldarı tarbiyaluu biz üçün sıymak. Hazır şu biz baldardı görgende, okuçlarımız bizdi görgende, biz Allah'dı görgende suyunup kalabız, kovanıp kalabız. Biz hem şu Allah Taala Bayışema Közge 8 prezident verdi, 7 kız biri oldu. Anan kızlardı men katurak söz bilen tarbiyalay etdim. Sonubeke bir dağı hatu aytpaydım. Sağlık kişinesine toqto. Ana apam köp tarbiya berdi apam. Çoğun nesi. Ana şu 5. klassa oqanda ruza qarmaydı apam koydusu olbostan ruza qarmaydılar. Şundan beri ruza qarmay iman jolunda Xudaga şükür elhamdülillah şükür şu. Atam da apam da din jolda adamlar da. Xudaga şükür iman jolunda da жүрөт. Erkek etmedik. Apam esketip başlayıp bizden bayağı muğalimlik prinsipine жүрген büyüdü dağı. Katı aytpaydı dek. Özü işte karaştı da, jumuştu da özü bilip kılatılı. Talarda baldarı menen pakta çavatılı, su koyatılı, kirpiç koyatılı, mal bakatılı. Кичинекейимин биринчи классыман бери келип тайнем колуна тарбияландым. Тайнем жанына келип ысык тамагын ичип, жакшы сөздөрүн укканда дүйнөдөгү баардык жаман нерселерди унутуп калам да. Аябай сонундай жагымдуу аябай тайне. Анан жана дагы аябай кандай десем эркиндик берет. Баардык нерселерге. Эмне каалабайын кыл, мейли, мындай кыл деп эч кимдей нону кылба дебейт. Дайыма келсең ысык тамак, мынауну же, бечара кызым деп мындай колдоп турат. Айрыкча азыр студент маалында үйгө барсам, курсаң ачтыбы, эттен же давай, мындан же деп аябай мындай сонун колдоп берет да. Тайнем мен үчүн аябай жакын адам. Дайыма ийгиликтериме кубанычтанып, кайсыл жака барсам дагы, эмне болсом дагы эсимде. Ортого кетип атканда бата берип ыйлаган мага, аябай ыйлаган. Кызым чоңоюп калдың деп. Өзү чоңойткон үчүн аябай жакын көрөм, мен дагы аябай жакшы көрөм. Азыр эми сиз ошондой чоң эненин ролун аткарып калыпсыз. Неберелериңизге дагы ушундай мурунку чоң энелердей болуп, жомок айтып, ушундай өткөн кеткендерди айтып, ушундай тарбия бересизби же азыркы заманбап чоң энесизби? Жок, мурунку эле чоң энедемин. Ошо неберелерим бизне чогуу эле жашайт эле. Мына ишке тургандан бери шаарга келип жашап калышты. Чоң ошо өткөндөрдү айтып берем. Жомок айтып берем, жомокду аябай жакшы көрүшөт. Өткөн окуяларды айтып берсем аябай кызыгуу көрүшөт. Ушундай болду эле деп. Анан мен жасаган тамагымы жакшы көрүшөт неберелерим. Барышып, чоң эле тамак жасап бериңчи дешип. Мен жасап берген тамактарым аябай сүйүп жешет да. Ошентип неберелерим да жакшы тарбиялуу балдар, ата-энесин уккан, баягындай телефонду көп тиктебеген. Аз балдардын көбү эле телефонго жабышып калышпады. Азыр кечке 1 жашар, 2 жашар балдардын деле колунда телефон. Булар телефон кармашпайт. Кантип көндүрдүңүздөр ошол телефон кармабаган? Ошол апалары, аталары жок кармабагыла, көзүңөргө зыян болот экен десе эле ошону угуп эле кармашпай калды. Карамат эже, убактыңызды бөлүп, ошол бизге маек куруп бергендигиңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы ушул 8 март майрамыңыз менен куттуктайбыз. Балдарыңыздын жакшы, уул кыздарыңыздын жакшы күндөрүн көрүп, неберелериңиздин төрүндө ошолордун тойлорун көрүп, жакшы күндөрүн көрүңүз. Бул белек жалпы ушул Оштуу телеканалынын атынан сизге белек майрамыңыз менен. Рахмат. Рахмат кызым. Ушу Оштуу телеканалына дагы чоң рахмат. Ушундай бизде энелерди чыгарып атасыңар. Дайыма ишиңерде ийгилик болсун.
өзүңөргө Кудайым чың дүйнөлүк uzun ömür болсун, үй бүлөлүк бакыт каалайм, заманыбыз тынч болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун, дайыма ушундай жакшы учурларды, жакшы энелерди тартып жүрө бергиле. Рахмат силерге. Ушул берүүдөн пайдаланып мен дагы бардык аял затын ошол майрам менен, бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Бардык аял затына жакшы каалоолорду, жакшы ийгиликтерди, бактылуу турмушту каалайм. Рахмат эже, айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Сыймыктуу апа көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунуспаевдин апасы Карамат Мойдунова эже менен болгон маекти көрдүңүздөр. Мен сиздер менен коштошуп жатып, дагы ирет жалпы эле аял затын, апаларды, энелерди, эже сиңдилерди, жеңелерди бүгүнкү 8 март майрамыңыздар менен куттуктайм. Дайыма жаз гүлүндөй жаркырап, маанайыңыздар жарык болуп жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Саламатта калыңыздар.